Бейиш нуру. Рамазандагы орозонун жашообуздагы таң калыштуу орду. Элдин арасындагы карым-катнашты түптөп бири-бирибизге жакындаткан орозо. Жеген тамагыбыздын берген ыракатын арттырган орозо. Напсибизди тарбиялап, көөдөнүбүздө мээримдүүлүктү ойготкон орозо. Аллахтын ырайымын бизге сездирген орозо. Бейиштин райян дарбазасын бизге ачкан орозо. Орозонун эчендеген сырлары ушул чыгарылышыбызда. Ар бир нерсенин өзүн эстетип турган бир символу болот. Дал ошол сыяктуу ислам дининин да өзүнө таандык символдору бар. Бул азан болуусу мүмкүн, бисмиллах сөзү болуусу мүмкүн, же болбосо башка оронгон селде болушу мүмкүн. Атүгүл кээ бир адамдар үчүн бир аалым же бир диндар адамда болуусу мүмкүн. Арине, бир караганда бизге ислам динин эстеткен эмне бар болсо, биз үчүн ал символ болуп саналат. Бирок исламиятты тааныткан, аны эстеткен символдордун ичинен эң жакындарынын бири Рамазан айы. Мамлекеттин символдоруна урмат көрсөтүлгөндөй эле, исламияттын эң жаркын символдоруна да урмат көрсөтүүбүз абзел. Мындай символдордун өкүмү кандай болсо да, корголуусу жеке парыздардан да маанилүү турат дейт Бедүззаман. Анда Рамазан айына болгон урматыбызды кандай көрсөтөбүз? Мээримдүү жана ырайымдуу деп сыпатталган Аллах эмне үчүн алсыз кулдарын ачка калтырып, суусуз калтырып кыйнап жатат? Бул мээримдүү заттын мээримдүүлүгүнө жарашабы? Керим, берешен болгон Алла жер бетин неаматтар менен толтуруп туруп, эмне үчүн жебе деп тыюу салып жатат? Андайда Аллахтын жоомарттыгы, берешендиги кайда калды? Рамазан айынын жана андагы кармалган орозонун акыреттик эмес, дүйнөлүк пайдалары да барбы? Бул сыяктуу толгон токой суроолорубузга касиеттүү ыйык Курандын деңизинен сүзүлүп алынган бир тамчысы аталган Рисалай Нур жыйнагынан жооп издеп көрдүк. Тапкандарыбыз абдан кызыктуу, андыктан кулак салып угуп туруңуз. Маселени бир мисал менен баштасак. Көз алдыңызга шаркырап агып турган дарыянын алдында олтурган адамды элестетиңиз. Жакшылык кылуу ниети менен ага бир чыны суу бердиңиз дейле. Ал адамдан рахмат сөзүн угушуңуз мүмкүнбү? Балким деген таризде рахмат сөзүн уксаңыз да, анын көңүлүндөгү ыраазычылыкты ала албайсыз. Эми колуңуздагы ошол эле бир чөйчөк суу менен сизди какыраган бир чөлгө алып баралы. Чөлдө да суусуздуктан чаңкап болбой калган бир адамга жолуктуңуз. Сууну ага бердиңиз. Эми абал кандай болот деп ойлойсуз? Адам сизге ыраазы болуусу мындай турсун, өмүр бою сизди унутпастан жүрөт. Бул эки мисалда тең бир эле суу, жада калса бир эле адам болуусу мүмкүн. Бирок сууну анчалык баалуу кылган же назарыбызда баасыздандырган айырмачылык эмнеде? Албетте абалда. Суу ансыз деле аябай кымбат неамат болчу. Анын кымбаттыгын, неаматтыгын сездирген бул биздин муктаж экенибизди билген абалыбыз болду. Дал ошол эле мисалдагы биринчи адамдай. Аллахтын түркүн түрдүү неаматтарына, сыйлыктарына бөлөнүү менен жашообуз өтүүдө. Бирок Аллахтын мээрими, жоомарттыгы айдан ачык көрүнүп тургандыгынан улам, бул сыпаттарды көрө албай жатканыбыз өкүнүчтүү. Сөзүбүз түшүнүксүз болуп калгандыгы сезилип турат. Андыктан бир мисал менен ачыктайлы. Айтайлы. Кадимки чыгыштан чыгып батышка батып турган күндө жашаган адам бар деп элестетиңиз. Ал адамга жарык эмне экендигин түшүндүрүп берүү өтө кыйын. Туура, ал адам жарыктын ичинде жашап жатат. Бирок бул нерсени билүүсү үчүн караңгылыктын болуусу зарыл. Анткени бүт нерсе терс жагы менен гана билинет. Күндө андай караңгылык жок. Болсо да бул күн үчүн бир кемчилик саналмак. Дал ошондой эле терс сыпаттардан аруу болгон Аллахтын мээриминде да, берешендигинде да бир кемчилик жок. Кемтик аны көрө албай калган бизде. Көрүшүбүз үчүн эмне кылыбыз керек? Анын мээримдүүлүгү жана берешендиги менен сизге сунган ырыскыларынан өзүбүздү оолок карманышыбыз абзел. Мына ошондо баа берип, анча маани бербеген, неамат деп баалай билбеген ырыскылардын жөнөкөй эле бир суунун жөнөкөй эместигин, канчалык баалуу экендигин сезип туя баштайбыз. Мына ошондуктан учурда тил учунда айтылган шүгүрлөр Рамазандагы орозонун арты менен жүрөктөн чыгаары бышык. Башта суу мисалын бердик го. Биз сөзсүз түрдө сууну барктай алуубуз үчүн какыраган чөлдөргө кетүүнүн кажети жок. Андай мүмкүнчүлүк да жок бизде. Андыктан бай же кедей дебей баарыбыз неаматтарды барктай алуубуз үчүн Рамазан айында чоң бир мүмкүнчүлүк түзүлөт. Бир сөз менен айтканда, Рамазандын орозосундагы ачкачылык менен алдыбызда аккан суунун кадырын билебиз, тамак аштын баркын сезебиз, анын ыракатын тата баштайбыз. Ооба, табитсиз бир абалда жеген тортко караганда ачкачылыкта жеген бир кара катыган нан дагы көбүрөөк ыракаттуу. Бул жерде ушул нерсени баса белгилеп кеткибиз келет.
жештен максат бир гана курсак тойгозуу эмес. Эгер бир гана курсак тойгозуу болгондо түркүн даамдардын жаратылуусу кереги жок эле. Ар түрдүү кылып жаратты. Максат ар биринен ар башка ырахат алып, ар бирине өз-өзүнчө шүгүр кыла алуубуз үчүн. Орозо бул ыракатты арттырууда маанилүү роль ойноп берет. Анда Рамазан айын күтпөй эле каалаган учурда ачка же суусуз калып, бул неаматтардын баркын сезип алса болбойбу дешибиз мүмкүн. Туура. Ачкачылык же суусуздук менен ал неаматтардын баркын сезгенибиз менен Аллахтан экендигин ойлонбой эле, кайра эле ошол ырыскыны алып келүүдө себеп болгон адамды, раззак болгон затты урматтагандай урматтап, ширкке кирип кетишибиз турган кеп. Бирок Рамазан айында орозо кармоо буйругуна баш ийүү бизди дастаркондун чыныгы ээсин эстөөгө түртөт. Адатта бир жерге конакка барганыбызда үй ээси келиңиз алыңыз деп уруксат бермейинче баштабайбыз да, туурабы? Рамазанда күндүзү кечке чейин ооз ачар маалын күтөбүз. Тагыраак айтканда, бизге ырыскылардын чыныгы ээсинин уруксаты болмоюнча ырыскыларга кол тийгизе албайбыз. Ооба, биз Аллахтын мейманканасы болгон бул дүйнөгө убактылуу келген конокпуз. Конок экенибизди да биздики деп билген нерселерден өзүбүз каалагандай пайдалануу укугунан ажыраганда сезип жатабыз. Конок болгондугубузду бизге таандык деп эсептеген нерселерибизден ажыраганда гана сезип жатабыз. Бул айда баарыбыз бир ордонун аскерлери сымал адал азыктарды да бир буйрукка баш ийүү менен колдонуп, бир буйрукка моюн сунуу менен тыйылуубуз кул экендигибизди эске салган бир түшүнүктү бизге ыйгарууда. Бир тараптан алганда Рамазанда адамдарды бир буйрукка баш ийдирүү менен бизди биримдикке ынтымакка чакырып жатат. Аллах Таала жамаат менен ооз ачып, жамаат менен таравих окуп, жамаат менен түндөлөрү кадыр түн тосуп, менин ыракатыма чуркагыла деп күнөөлөрүбүздүн кечирилүүсүнө чакырууда. Жамаатта, ынтымакта рахмат бар, сыр бар. Мисалга 1 кило помидор алсаңыз, аябай тандап эң жакшыларын аласыз. Эми ошол эле помидорду дүңүнөн ала турган болсоңуз, анчалык дыккат коюп тандабайсыз. Араларында балким чириктери да өтүп кетүүсү мүмкүн. Дал ушул мисалдагыдай эле, болбоду дегенде ушул Рамазан айында башыбызды жамаат менен бириктирип, чогуу ибадат кылсак, жамааттан эч айрылбасак, балким канчалык чирик болсак да, жамаат менен бирге Аллахтын кечиримине ээ болуп калуу ыктымалдуулугу жогору болот иншалла. Рываяттарда айтылуусу боюнча, тозоктогу зебайнийлер тозокто азапталып жаткан адамдарга карап, бир жолу да Рамазан айына туш болбодуңарбы деп сураганы балким ошондондур. Ананчы Аллах Таала өзүнүн неаматтарын, сыйлыктарын, береке-пейизин, рахматын, кечиримин жаадырган учурда көңүл бурбоо, кош көңүл мамиле жасоо, мээримине чуркоонун ордуна андан качкандай мамиле кылуу акылсыздык эмес, башка эмне. Орозонун бизге сунган жакшылыгы бул менен гана чектелбейт. Бул берекелүү Рамазан айында кармаган орозобуз нафсибизди да тарбиялайт. Кыргыз эли атка жакын элбиз. Андыктан бир аттын кантип тапталганы белгилүү. Жем арпасын, от чөбүн, суусун азайтуу менен саяпкер көздөгөн максатына жетет. Дал ушул сыяктуу биздин нафсибиз да бир ат сымал. Бизди чоң максаттарга жеткирүүчү бир улоо. Же болбосо жаман жактарга алып барып отко түртүүчү улоо. Нафсибиздин кандай кызмат кылуусу анын кандай тарбия көргөнүнөн көз каранды. Аны тарбиялоо орозо карматып, ач суусуз калтыруу менен ишке ашат. Ооба тууганым, барчылык нафсини камчылайт, жокчулукта аны тизгиндейт. Биз адамдар жокчулукту өзүбүзгө каршы терс бир абал катары карайбыз. Бирок жокчулуктун артында чоң бир сыйлык катылып жаткандыгын ар дайым баамдай бербейбиз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жакырчылык сыймыгым деген хадиси бар. Байкаган болсоңуз, бай адамдарга караганда кедей адамдардын басымдуу бөлүгү динге жакын болушат. Демек, жокчулук, ачкачылык, кыйынчылык, оору, кырсыктар бизди Аллахка жакындатат. Аллахка жакындаган адам Аллахтын буйруктарына моюн суна баштайт. Ошол эле кезде адамды курч, аракетчил, мээнеткеч кылат жокчулук. Алдыга умтулган бейнеге айлантат. Рамазанда Аллах ыраазычылыгы үчүн адалдан тыйылууну үйрөнгөн, башка айларда арамдан оңой тыйыла алат десек жаңылышпайбыз. Анткени напси алоолонгон бир от сымал, аны очок сыяктуу бир чек менен чектебесек, бүт жакты жалмап кетери анык. Каалаганын жеп ичип көнгөн напсини Рамазан айында чектөө менен, шарият мыйзамдарына салып тарбиялоо менен максатка ылайык аракет жасаган болобуз. Болбосо, Европа түшүнүгүнө салып, эркин койсок, андан жакшы бир натыйжа чыгара албашыбыз көптөгөн натыйжалар менен белгилүү. Ананда напсинин каалаганын жасоо эркиндик деп саналбайт. Бул шайтандын моюндургунун астына кирген бир напсинин туткундугу. Ар кандай бузукулуктар, алкоголго, баңги заттарга көз каранды болуу ушул эркиндиктин артынан келип чыгууда. Аты айтылып тургандай, көз карандылыктар кантип эркиндик болсун. Чыныгы эркиндик исламияттын көргөзгөн мыйзамдары менен жашап,
Аллахка кул болууда жатат. Башында Рамазан айы исламияттын бир символу деп айттык. Башкача айтканда, бир өлкөдө Рамазан айында орозо тутулуп жатса, демек мындан ал жер ислам өлкөсү экендигин билесиз. Эгерде орозого тыюу салынып, чектөөлөр киргизилип жатса, демек ал өлкө каапырчылыкка таянган бир өлкөнүн колониясы десек болот. Эми бул ислам символуна кандай урмат көрсөтүүбүз керек дегенде, күнөөлөрдөн тыйылуу менен деп айтсак болот. Туура, ансыз да күнөөлөрдөн тыйылуубуз шарт. Бирок бул айда бул маселеге өзгөчө көңүл буруу абзел. Андан да күндүзү жей ичүүдөн тыйылабыз. Динибиз жеңилдиктин дини болгондуктан, айрым себептерден улам айрым кишилерге орозо кармоого шарият жактан уруксат бар. Бирок орозо кармай албаган адам ачыктан ачык көргөзүп тамактана да албайт. Бул Рамазан айына карата исламияттын символуна карата урматсыздык болуп эсептелет. Андыктан мындай адамдардын күндүзү элге көргөзбөй тамактануусу шарият адептеринен. Буга себеп Рамазан айында жалпы үммөттүн үлүшү барлыгында. Орозонун мына ошол коомдук жашоодо элдин ичара мамилесин түптөөдө да чоң салымы барлыгын ушул жерде айта кетпесек болбос. Анткени бир нерсени тереп, кармап турган эмне экендигин ошол нерсени алып салганда гана билебиз. Дал ушул мисалдагыдай элдин арасында орозо кармоо ибадатын алып салсак, элдин ичара карым-катнашы солгундайт. Себеби элдин арасындагы бай инсандар ачкачылык, жокчулук менен алып урушкан адамдардын абалын ачка калганда толук сезе алат. Аны сезе албаган адам жардам колун сунууну да ойлобойт. Жардам берсе да толук кандуу жардам бере албайт. Же берген жардамын милдет кылып, бейбечараларга сес көрсөтүшү мүмкүн. Чындыгында орозо жок болсо, адамгерчиликтин өзгөчөлүктөрүн көрсөтүүдө өтө эле кемтик калабыз. Байлар кедейлерге өкүм көрсөтүп, ким күчтүү болсо, заман ошонуку болуп калат. Бул адамгерчиликтин мыйзамы эмес, заалымдыктын мыйзамы. Бул мыйзам иштеген жерде адамдык касиет да жоголо баштайт. Орозодо күчтүү да, күчсүз да, бай да, кедей да баары ачка калып, ачкачылыктын чарасыздыгынын даамын татып көрүшөт. Арине, дүйнөдө ачка, жардамга муктаж адамдардын барлыгын билүү башка, ачкачылыкты жон териси менен сезүү такыр башка. Рамазандын орозосу мына ошол абалды байларга да сездирип, колунда жокторго карата мээримин ойготуп, аларды жардамдашууга чакырат. Демек, орозо көкүрөктө мээрим ойготуу менен бизди Аллахтын мээримине жакындатат. Анткени хадисте айтылуусу боюнча, мээримдүүлүк көрсөтпөгөн мээрим көрбөйт дейт. Андыктан өзүбүздөн алсыз, күчсүз, кедей адамдарга өкүм көрсөтүү менен эмес, мээримдүүлүк көрсөтүү менен жакындашалы. Жана ушул нерсени унутпайлы. Алла өзү айткандай байлыкты өзү каалаган адамга гана берет. Андыктан ошончо адамдын ичинен сизге байлыкты насип кылды. Аллахтын баарын бай кылып жаратууга кудурети, казынасы да жетмек. Эмесе баарысы сиз сыяктуу эле бай болууну самап, бардар жашоодо жашоо үчүн сизден да көбүрөөк аракет кылган болуусу толук мүмкүн. Бирок коомдук жашоонун тең салмактуулугун сактоо үчүн кээ бир адамдардын кедей болуп күн өткөрүүсү Аллахтын даанышмандыгынын талабы. Болбосо элестетиңиз, бүт баарынын экиден хан сарайы, шаарда заманбап батири, жол тандабас автоуноолору, эч нерседен кем болбой, бирөөгө зар болбой жашай турганчалык шарттары бар болсо, анда кара жумуштарды ким кылмак? Биз эшик шыпырган, тазалык кылган, нан жапкан, чөп чапкан, жер айдаган дыйкандарга муктаж эмеспизби? Социалдык тартип жашоо катмарынын ар түрдүүлүгү менен сакталат. Аллахтын каалоосу айырмачылыктардан акыйкат чыгаруу. Бир китеп жазуу үчүн бир эле түрдүү миллиондогон тамганын бизге кереги жок. Бизге үндүү, үнсүз, каткалаң, жумшак, ичке калың арептерден куралган тамгалардын тобу керек. Дал ошондой эле бул аалам Аллахтын ысым-сыпаттарын тааныткан бир китеп. Анын ичиндеги барлыктар да ал китептин тамга аяттары. Түрдүү тамгалар болгондой эле түрдүү мүнөздөгү инсандар, түрдүү катмарлардагы адамдар болуусу кажет. Түрдүү функцияны аткарган органдардан бир адам түзүлгөндөй, түрдүү тетиктерден бир машина куралгандай, түрдүү жашоо катмарында жашаган эл менен да коомдук жашоо түзүлөт жана уланат. Бул түрдүүлүктүн урматына бир жагынан бизден кем жаратылгандарга артыкчылык айырмабызды сездирбей бир болуубуз, аларга мээрим көрсөтүүбүз чыныгы адамгерчиликтин талабы. Ыйык Куранда: "Эй адамдар, биз силерди эркек ургаачыдан жараттык. Ошондой эле бири-бириңерди таанып билишиңер үчүн урууларга жана элдерге бөлүп койдук. Аллахтын алдында силердин эң сыйлууңар такыбаараагыңар. Чындыгында Аллах баарын билүүчү, баарынан кабардар." Ооба, айырмачылык таанышууга түртөт, окшоштук түртпөйт. Адамды жер кездирген, эл кездирген, башка жердин айырмачылыктары менен бөтөн элдин өзгөчөлүктөрү эмеспи? Ыйык Курандын тафсири болгон Ырселей Нурда бул аят төмөнкүчө ачыкталат. Силерди бири-бириңерди таанып жана бири-бириңердин коомдук жашоого таандык мамилеңерди билип,
Бири-бириңерге жардам колун сунуу үчүн тайпа-тайпа, уру-уру, улут-улут кылып жараттык. Болбосо силерди бири-бириңер менен урушуп тытышып, душмандык көрсөтсүн деп уру-уру кылып бөлүп жаратканыбыз жок деп түшүндүрмө берет. Белгилүү болгондой, адамдардын ортосундагы өзгөчөлүк улутунда же уруусунда эмес, экономикалык абалында, социалдык статусунда, жашында, башында, күчүндө, ден соолугунда деги койчу айырмачылыктар кол менен санап бүтпөй турганчалык көп. Бул айырмачылыктар өзгөчөлөнүп кыйынсынуу үчүн эмес, бири-биринин кемчилигин толуктап, өксүгүн жамаа үчүн керек. Рас, бир момун мусулман катары биздеги бүткүл жетишкендиктерди Аллахтан деп билебиз. Андай болсо, бизге башкалардан ашыгыраак берилген артыкчылыктарыбыз менен өзгөлөрдүн кемтик жери болсо толуктоого, тамтык жери болсо жамоого, коомдун бир мүчөсү катары милдеттүүбүз. Бул милдетти Аллахтын ыраазычылыгы жолунда колдон келишинче жасайбыз иншалла. Балким бул да орозонун бизге берген түшүнүгүнөн болсо керек. Салих амалдар жасалган учурлар эң көп Рамазан айында болот. Илимдүүнүн илимин берүүгө, Куран хафыздарынын жаттагандарын эл алдында алып чыгууга ашыккан айы. Күнөөкөрдүн күнөөдөн, жалганчынын жалган айтуудан тыйылууга аракет жасаган айы. Алдуунун жардамдашууга, малдуунун бөлүшүүгө, бир сөз менен айтканда, баарынын бири-бирине көмөктөшүүгө чуркаган айы. Аллахым баарыбызды бул айдын береке-пейизинен максималдуу даражада пайдалангандардан кылсын. Рамазандын ар бир күнүн күнөөдөн алыс, жакшы иштерге жакын өткөрүүнү насип этсин. Бизди сахабалардай Рамазан айынын келгенине сүйүнүп, кеткенине күйүнгөн пенделеринен кылсын. Баарыңыздардын кирип келген орозо айыңыздар куттуу болсун. Ролик Рисале Нур аттуу Курандын тафсиринин маанисинен алынды. Бейиш нуру.